Кандайсыздар, Тулпар той YouTube каналын катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Тулпар той YouTube каналында 22 октябрга күрүчтүн акция жарнамасынын жыйынтыгын чыгарабыз дегенбиз, бирок тилекке каршы биздин упаковкалар толук сатылып бүтпөй калды. Эң эле биринчи мен сиздерге кыска нуска айта турган нерсе, урматтуу биздин мырзалар, мырзанын атын жазган айымдардын көйнөгүнү кийген мырзалар. Сиздерден сураныч, эгер жакпай аткан болсо, сиздерге туура келбей аткан болсо, жаман комментарийлерди жазыштын кереги жок. Эгер жакпаса унчукпай өтүп кете бериңиздер. Бул жерде биздин максат өзүбүздүн өндүрүштү элге таанытуу гана. Буюрса ушул күрүчтөрдү алган адамдарга доставка менен жеткирип алсак, биздин күрүч канчалык даамдуу, канчалык сапаттуу экенин көргөн адам кийинки жолу акциясы жок эле күрүчтөрүбүздү өздөрү заказ менен сатып алат деп ишенебиз. Андыктан кимге оорчулугу, кимге зыяны тийип аткан болсо, мен сиздерден албетте кечирим сураймын. Бирок мындай жаман комментарийлер жазыштын кереги жок. Ким кааласа, ким ушул күрүчтү алып жегенче автоунаага утканга мүмкүнчүлүк алам дегендер гана күрүч сатып алса болот. Бул жерде сизди эч ким мажбурлабайт, же сиз оюнга катышың деп сизге эч ким билет сатпайт. Андыктан бири-бирибизди туура түшүнөлү. Мага жазганга караганда сиздерге бир кичине совет айтып коеюн. Жана ЗАГСтарга чыгып, машинамда авария кылып алдым эле, жардам берип койгулачы урматтуу кыргыз элим деп элден, кайрымдуу элден жардам сураган эркек сүрөйлөргө жазгыла. Күчүңөр жетсе, ошондой 6 саны аман соо туруп, башына түшкөн кичине кыйынчылыктын айынан, өзүнүн катачылыгынын айынан жабыркап туруп, элден жардам сурап, акча чогулткандарга жазгыла. Башка сиздерге мындай жаман комментарий жазган, эркектин атын жазып алган айым сымал мырзалар, сиздерге башка сөзүм жок. Андыктан бири-бирибизди туура түшүнөбүз деп ойлойм. Күрүч алгандар барыңыздарга ийгилик, буюрса воскресенье күнү Ошко чейин, понедельник күнү Жалал Абадка чейин доставкабыз барат. Ал эми Бишкек шаарындагылар байланышсаңыздар болот. Мен Бишкек шаарындагыларга ала турган адамдын номерин берем.